Мага ушундай суроо беришти. Кандай убакта балага сүннөт деп коебуз, же болбосо обрезание деп коебуз. Крайний плотту обрезание кылып, кесип, операция кылып алып салыш керек, чтобы ну эми андай көрсөтмө медициналык көрсөтмө менен жасалат. Биринчиси, экинчиси ритуальный салт көрсөтмө, сүннөт деп коет. Медициналык көрсөтмө боюнча, если эгерде балада ошол крайний плоть ичкерип калат, сужение болуп калат да, ошодон заарасы чыкканы кыйналып, биринчи заарасы ошо крайний плотьтун ичине чыгып, анан мача адан кийин барып куюлат сыртына. Ошо мача туруп калып, ошол жерде мындай сезгенүүгө алып келет. Баланопастит деп коебуз. Ошого алып келет. Ал балага аябай кыйналат бала, ошондуктан ошондой ооруга дуушар болсо, баланопаститке, то врач көрүп туруп, ачканга мүмкүнчүлүк болбосо, жанагындай кылып обрезание кылып, чочогун кыргызча айтканда кесип коет да, мындайча айтканда. Өзүн кеспейт, а вот сыртында терисин алып салат да, баланын чочогунун головкасы ачык болуп калат. И жанагындай оорудан арылат. Экинчиси ритуальный, то есть салттык. Бизде кыргыздар салт да бар, ушундай обрезание кылып коюш парыз деп обрезание кылат. Бирок анда дагы туп-туура жанагы медицинский обрезание экөө бир гана методика менен жасалат. Эч кандай башка методика колдонбош керек. И чтобы туура болуш үчүн, эч кандай бир осложнениеге алып келбеш үчүн, обрезанияны только медициналык мекемеде жасаш керек. Ошол жерде ошого үйрөтүлгөн врач, хирург, детский хирург, же болбосо хирург, башка хирург болобу, хирург болуш керек. Ошо обрезание жасап жүргөн, ошого гана жасатыш керек. А бир кандайдыр бир башка жака алып барып жасаган, усталар жасаган, эми алар деле возможно туура жасайбы, мен айта албайм, бирок ал жерде коркунуч бар. Себеби стерильность деген бар, обезболивание адекватный болуш керек, оорубай тургандай кылып. Ошондуктан ушул эки обрезание бар. Аны мына биздин, например, Сеннеметте, мисалы үчүн, атайын операционный бар, көп жылдуу тажрыйбалуу врачтар, хирургдар бар, ошолор жасайт обрезанияны. Ошондуктан эгерде жасатсаңар, мына, пожалуйста, бери келип жасатсаңар болот.